Дагы бир суроо, ушу мага негизи эле жарандар көп кайрылышты. Узак жылдан бери бүткөрүлбөй турган курулуш объектилери боюнча инвентаризациядан өткөнбү? Кыргызстан боюнча, Бишкек боюнча, Бишкек боюнча жана жеке курулуш компаниялар 8 жылдан бери бүтпөй келген объектилер бар экен, 5 жылдан бери бүтпөй келген объектилер бар экен. Баардыгыбыз эле билебиз да, бул турак жай маселеси, бул маанилүү социалдык маселе. Муну абдан ачык жана мыйзамдуулукту талап кылат да. Инвентаризациядан өткөнбү? Эгерде инвентаризациядан өтсө, ошо канча курулуш объекти бар? Долгострой деп коет го. Көп жылдан бери бүтпөй келаткан канча курулуш объектилери бар? Кандай чаралар көрүлүүдө ушул компаниялар боюнча? Жана министрлик тараптан аларга, кээ бир компанияларга мындай өзгөчө мамиле болбой элеби? Анткени кээ бир компаниялар мына 4 жыл, 5 жылдан бери бүтпөй келаткандарга мындай чара көрүлүптүр, 8 жылдан бери бүтпөй аткан компанияларга чаралар көрүлбөптүр да. Мен аталыштарын айтпай эле коеюн, ал компаниялардын, бирок мындай тегиз каралып атабы? Рахат Мурзабековна, бул маселе боюнча сизге толугураак жооп берип кетсем, буга чейин ушул 2024 жылдын жыйынтыгы менен Бишкек шаарында эле жана Ош шаарынын экөөнүн чогултуп келгенде 150ден ашык көп кабаттуу турак жайлардын бүтпөй жаткан же жашап аткан, бирок уруксат кагаздарын аягына чейин албаган объекттер аныкталган. Анын ичинен биз бул объекттердин баардыгын классификациясы менен 3кө бөлгөнбүз. Бул элдер жашап, бирок ал жерде толугу менен жашап келишет, бирок азыркы күнү акт водасы жок үйлөргө бөлгөнбүз. Экинчи объект бул азыркы күнү курулуп жаткан, бирок аягына чейин чыкпай жаткан долгострой деп коебуз го. Ошолорго бөлүп, үчүнчүсү бул жерлерин аныкталып, үйлөрдүн кур баштаган, бирок бүткөрүшкөн эмес да, котловандан калып калган же болбосо 1-2 блок тургузуп туруп эле таштан тургузуп коюп, ошо менен бөлүп кеткен. Азыркы күнү бул акт водасы жок, бүт коммерческий тарифтер менен төлөп келаткан үйлөрдүн тең жарымынан көбүн азыркы күнү уже документтерин бүтүрүп, азыркы күнү ошо элдерге акт водаларын тапшыруу боюнча жумуштарды алып барганбыз. Анан долгостройду отпайлык, ошол боюнча азыркы күнү көйгөй жаралып жатат. Себеп дегенде кээ бир жерлерде мисалы застройщиктер недобросовестный болуп, ошол боюнча кээ бирлер болуп калган, Кыргызстандан чыгып кетишкен же болбосо ар кайсы иштер менен